Өндүрүштүн жаңы доору. Чоң комбинат болот, текстильный чоң комбинат болот. Бул Орто Азиядагы бирден бир чоң фабрикалардын, текстиль фабрикалардын катарында болот буюрса. Уставной капитал Кыргыз сомго 1 миллиард 700 миллион сом. Biz азыркы туруп аткан жерде айнек, бронированный айнек деп чыгара турган цех болот бул. Бул жагындагы цех бар, маталардын краскасын жууп, тазалап, гүл баса турган болот. Бул жагында да гүл баса турган цех бар. Ар жагында жип ийирип, матаны чыгара турган цех болот, аркы чекесиндеги. Бул токмоктон материал болуп чыгат дагы, материалдын баары бүт дизайн боюнча гүл өзүнчө ар кандай түрдө басылып чыгат. Швейный фабрикага барат. Швейный фабрикадан арда бүт ар кандай кийимдер, моделдерге жараша дизайн менен жакшы кийимдер, жакшы немелер чыгат дагы экспорттолот. Европа тарапка, биздин Орто Азияга дагы ошондой бир келишим түзгөн мамлекеттерге кетет. Ошонун баары Мадейин Кыргызстан болуп, Алла кааласа экспорттойбуз. Эки сме менен иштесе бир 500 адам иштейт. 500 адам иш менен камсыз болот. 38 квадрат метрлик бетонный үйлөр болуп атат. Бетонный үйлөрдө эмнеге биз? Бетонный 38 квадрат метр бир семья, чакан семья жашаса болот. Аны биз буякта бул цехтин тыйын ар чекесинде дагы жер бар. Ошол жерге жашай турган жумушчулардын жашай турган шарттарын түзгөн жатабыз. Жумушчулар ошол жерде жатып туруп иштешет да.